Взяла наушники, как подсказали. Надеюсь, эхо не будет. Сейчас подождем запроса от врача и быстренько продолжим. Напоминаю, что тема эфира сегодня пневмония. С нами на связи будет врач, терапевт высшей категории Усенова Адирадия. Жогорку категориядагы терапевт Усенова Адирадия. Давайте сейчас спросим. Я эхо слышу. А вы? Нет, я не слышу. Давайте спросим подписчиков. Чтобы им удобно было. Я вот специально наушники надела. Эхо все равно есть. Ну, давайте не будем терять время. Так. Эхо болып жатат, неғыларын білбейм. Наушник гийдим. Почему эхо, я не знаю. Связь у меня хорошая. Врач эденики жакшы болса болду. Я буду задавать только вопросы. Адирадия, даярсызбы? Вопростар, суроолор көчөгүнө эле келген. Бүгүн дагы топтолду. Суроолор биринчи суроодан баштай берели. Убакыт чектелген анткени. Биринчи суроо мындай. Сиздин оюңуз боюнча эмне себептен коронавирустан кийин пневмония менен ооруп калып атышат? Эми бул жерде коронавирустан кийин деген бир аз туура эмес болуш керек. Коронавирустун түрлөрү болот. Коронавирус бул азыр биз үчүн жаңы оору болуп атат, жаңы илдет. Бул 3 түрдө өтөт. Биринчи бессимптомный деп коебуз, эч кандай белгилери билинбейт. Анан жеңил формада өтүшү мүмкүн. Орточо ооругда же татаалдашкан оор формада өтүшү мүмкүн да. Эми могу дүйнөлүк статистикага караганда могу бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун берген статистикасы боюнча 80% жарандар жеңил формада өтүшөт, оорушат да. Ал эми калган 20% бул орточо оордуктагы же оор формадагылар. Бул жерде пневмонияны биз ошол орточо оордуктагы же оор формада ооруп жаткан жарандарды ошол эмеге киргизебиз да. Анан пневмония деген бул өпкө тканинин сезгениши. Орусча айтканда воспаление легочной ткани. Бул жерде мен ойлойм, алдын ала бул оору жукканда эле орточо же оор формада, жеңил формада деп айтуу кыйын. Мен оюмча бул вирусная нагрузкадан зависит этет да. То есть кыргызча айтканда бир учурда организмге канча өлчөмдө, канча санда вирус кирди. Ошондуктан могу бизге азыр айтылып аткан профилактикалык могу жолдомолор аябай туура да. Мисалы адам көп чогулган жерде соответственно көп вирус болот. Көбүрөөк адам көбүрөөк мезгилде, мисалы 1 саат, 2 саат бою жабык помещениеде дейли, жабык комнатада көп вирусту кабыл алса,
соответственно, менимче оор формада өтүшүнө мындай бир шарттар түзүлөт да. Анан биз профилактика деп мына самын менен жуугула, спиртти колдонгула деп атабыз. Мунун баардыгы вирусту даже жуккан учурда дагы таасирин азайтууга багытталган да. Себеби вирустун сыртында май кабыкчасы болот. Самынды колдонгондо, спиртти колдонгондо ошол кабыкча ээрип, вирус өзүнүн активдүүлүгүн жоготот. Ошого жараша адамга таасири азыраак тиет. Бул биринчиден. Экинчиден, биз дайыма жылуу суу ичкиле, мурун көңдөйдү бат-бат жылуу суу менен чайкагыла деп атабыз. Эми мындай жөнөкөй эме жалпак тил менен айтканда, мисалы, ушул имаратта миллион вирус бар. Анан миллиондун, допустим, 900 миңи биздин мурун көңдөйүбүзгө, ооз көңдөйүбүзгө жайгашты. Алар жайгашканда эле сразу ооруду пайда кылбайт да. Биринчи өзүнө жакшы шартты издейт, ал жерге жайгашат, көбөйөт, анан кийин өзүнүн таасирин берип баштайт. Эгерде биз сразу эле профилактикалык эмелерди колдонуп баштасак, мисалы жууп салсак, же чайкап салсак, же спирт менен сүртүп эме чачып атпайбызбы? То есть вирусту активдүүлүгүн басаңдатсак, соответственно, анын таасири азаят уже. Биз интоксикация деп коебуз. Эменин стадиялары бар да, оорунунчу. Биринчи вирус киргенден кийин организмге бир нече убакыт, 2 суткадан 14 суткага чейин деп айтылып атпайбы, инкубационный период болот. Биздин организмде вирус көбөйөт. Андан кийин анан оорунун белгилери билинет. Ошондо мына мисалы аз вирус кирсе, соответственно, жеңилирээк формада эме болот. Мен муну айтып жатканым, мисалы, жаштар деле ооруп атат оор формада. Абсолютно здоровый спортсмендер деле ооруп атышат. Анан өзүмүн жеке бул мындай илимий, может, далилдөөсү жоктур, бирок мен азыр ушул 3 айдан бери оорулууларды кабыл алып, ошолордон анализ жасап, анан өтүшүп кеткендер кимдер ооруп атат, ошондон анализ жасап, ушундай тыянакка келип атам, что все равно баары бир могу канчалык вирус аз кирсе, ошончолук жеңил өтөт экен деген тыянакка келип атам да. Ушул анан эми мына бул биринчи себеби болду пневмониянын пайда болушунун. Анан вирус жуккандан кийин биринчи стадиясы бул жеңил формада эме болуп атат да, вирусемия пайда болуп атат. Анда биринчи адамдын дене табы, температура көтөрүлүшү мүмкүн. Анан ошол кезде көбүрөөк суюктук ичиш керек. Суюктук ичкенде дагы мен ысык түрдө деп рекомендовать этет элем, сунуштайт элем. Себеби ысык ичкенде биринчиден адамдан тер чыгат. А вирус биздин тер менен, заара менен бөлүнүп чыгат да. Ал биринчиден. Анан көп өлчөмдө ичиш керек. Көп өлчөмдө дегеним тоже биз как бы мындай жууп салган сыяктуу болобуз да. Анан экинчиден температураны 38ге чыкмайынча түшүрүштүн кереги жок. Себеби адамдын өзүнүн табигый иммунитети болот. Табигый иммунитет сырттан бөлөк заттар дейинчи, бактериялар, вирустар киргенде сөзсүз жооп берет. Биздин организмде макрофаги, лимфоциты, ушундай эмелер бар, клеткалар. Алар активдешип, ушул вируска каршы өзүнүн атакасын жасап баштайт. Ал процесс жүрүп атканын биз температурадан билебиз да. Ал биринчиден, что иммунитет жооп берип атат. Экинчиден, кээ бир вирустар, эми азыр коронавирус жөнүндө айта албайм, 38, 38,5, 39 может температураны көтөрө албай дагы, бул дагы бир мындай шарт түзөт да вирустун азайышыначы. Ошон үчүн 38ге чейин көтөрүлмөйүнчө температураны түшүрбөгүлө деп мен азыр көрүүчүлөргө айтат элем да. Анан эми все-таки 38 болгондон кийин өтө көп убакытка андай температура менен отурганга болбойт, күткөнгө дагы болбойт. Себеби температура көп убакытта
мындай көп убакыт бийик температура менен болгондо кан коюлуп баштайт. Анан судорога болушу мүмкүн кээ бир адамдарда. Хронический оорулары бар эмелер, особенно могу нерв системасында эме жабыркаган адамдар болсо, аларда кандайдыр бир осложнениялар болушу мүмкүн да. Ошон үчүн температураны түшүрүш керек. Түшүргөндө биринчиден дагы эле көп өлчөмдө суюктук ичиш керек. Желательно ысык суюктук. Анан экинчиден температураны түшүргөн дарыларды. Мен мына ибупрофенди көп учурда ибупрофен назначать этемин, ибуфенди назначать этем. Чоңдорго сразу эле 400 миллиграмм назначение кылам да. Эмне себептен? Эми бул дагы эле мен өзүмүн практикамдагы нерсе, парацетамолду бергенимде аябай катуу тердеп, анан температура мондай резко бат түшүп кетип атат да. Анан ага чейин алсырап, эми оору өзү деле алсыздыкка алып келип атпайбы, слабость болуп атпайбы. Анан ошол кезде оорулуу мындай кыйналып калып атат десем да болот да. Ибуфенди ичкенде ал акырындап түшүп отуруп, мисалы жарым сааттын ичинде 40 температура 35-36га түшпөстөн акырын 2 сааттын ичинде нормага чейин түшүп атат. Ошол кезде организмге мындай стресс болбой атат да. Ошол температуранын көтөрүлүп түшүшүн оорулар бир аз жеңилирээк көтөрүп атат деп айтсам болот да. Вот ошо бул температура боюнча болду. Анан эми азыр суроодон бир аз алыстап кеттим окшойт. Пневмония эмне үчүн болуп атат деген. Пневмония ошол биринчиден могу профилактикалык меры кандай болуп которулат. В общем, профилактиканы туура эмес жасагандан болот. Экинчиден оору жаңы башталганда туура эмес лечение, туура эмес дарылангандан ошо үйүндө үй шартында алып, эми туура эмес. Үй шартында деген үй шартында болгон туура эле нерсе. Себеби оору башталганда полупостельный режим дейбиз. Полупостельный режим рекомендация этилет да. Себеби адам алсырайт, тердейт. Ошол кезде үйдө болуш керек. Анан обычно бир күн температура болуп, анан эртеси бир аз шалдырап эле 3-күнү күнү жакшы болуп калдым деп жумушка чыгып кетишип атпайбы? Суюктук ичилбей калып атат биринчиден. Экинчиден могу физическая нагрузка болуп атат. Үчүнчүдөн өзүн адам мындай байкабай калып атат дагы. Анан оорудун экинчи фазасына же более татаалдашкан түрү могу пневмонияга өтүп кетип атат да. Ошон үчүн мен оорудун биринчи белгилери башталганда эле үйдө изоляция болгула деп айтат элем. Бул эменин батыраак айыгышына дагы жөрөлгө түзөт биринчиден. Экинчиден башкаларга жугузбаш керек. Анан адам өзүнүн ооруп турганын билип деле сыртка чыгып кетип атат. Температура жок болсо эле мен сакайдым деп эме ойлогон бул туура эмес да. Лечениени дагы интернеттен карап алып атышат. Врачтардан эмес. Ошо дагы бир осложненияга алып келсе керек. Албетте. Эми оорудун биринчи белгилери башталганда эле врачтан консультация алган туура. Бирок ал үчүн очередке туруп, теге онлайн алып ооба, же больницага барыштын кереги жок, онлайн. Ооба. Сиз уже экинчи сурообузга жооп берип койдуңуз. Үчүнчү суроого өтүп кетейин. Пневмонияны кандай туура дарылоо керек? Пневмонияны дарылоодон мурун мен пневмониянын белгилерин айта кетсем. Себеби жөнөкөй адамдар пневмония деп мындай бир эме оору экенин билишет, а бирок так эме белгилерин билбейт да. Эми ошон үчүн пневмония оору башталганда эле башталбайт.
ошол жерде вот туура эмес дарылануу болуп атат да, температура болуп, 2 күн температура болгондо эле элдер паника кылып, коркуп, сразу эле антибиотиктерди, анан жана химический смесь деп атпайбызбы, ошолорду, гормондорду куйдуруп, анан ар ким бири-биринен угуп эле тиги муну жасап жакшы болуп калыптыр, 2 күндө эле жакшы болуп калыптыр дешип эле дарыланышып атат да. Пневмония сразу болбойт. Ал 6 күн десем туура болот. Но 5-6 күндөн ары анан кийин белгилери билинет да. Температура түшпөй калат, 5-6-7 күн мындай такыр түшпөйт деп айтсам болот да. Анан энтигүү болушу мүмкүн, болбошу деле мүмкүн. Бул адамдын еще буга чейинки акыбалы эмези, буга чейинки өпкөзү жакшы соо адамдар деп айтайынчы, алар энтикпеши деле мүмкүн. Жөтөл деле бардыгында боло бербейт. Бир 35-40% ооругандарда гана жөтөл болушу мүмкүн. Анан бул жерде сөзсүз врачка кайрылыш керек. Врач гана аныктай алат да. Пульсоксиметр деген прибор бар, аны менен сатурацияны көрөт. Сатурациянын деңгээлине жараша 93%тен ылдый болсо, врач уже пневмония болушу мүмкүн деген эме менен, тыянак менен, диагноз менен уже дарылай баштайт да. Анан эми кантип туура дарылоо керек деп белгилерин кайра айтып кетейин. Бул ошол температура көтөрүлөт, көкүрөк өңдөйү ооруйт, грудная клетка дейбиз го, ошол эмеде мындай дем алганда же жөн эле отурганда оорушу мүмкүн. Бирок дагы бир айта кетчү нерсе, көп учурда могу пневмония болбосо деле көкүрөк оорушу мүмкүн. Бул деген эме межреберная невралгия деп коебуз. Тердеп муздап атып, кабырга астындагы нервтер да сезгенип калышы мүмкүн да. Ошон үчүн врач гана аныктай алат, чын эле пневмониябы же невралгия болуп атабы. Мисалы, невралгия болгондо оору аябай күчтүү болушу мүмкүн, а бирок сатурация жакшы, дем алганы жакшы, температура жок болот да. Анан ошого жараша лечение назначаться этет. Анан жөтөл, 3-чү белгиси. Жөтөл көбүнчө кургак жөтөл болот. Анан жалпы абалы оорлошот. Эми табити качат, денеси ооруйт, жаткызы келет, ушундай алсырайт, ушундай белгилер болот да. Анан врач уже берде айтып атам го, сатурацияны өлчөп, анан мүмкүнчүлүк болсо компьютерный томография жасап туруп, анан диагнозду коет. Дарыланганда жалаң гана врачтын көзөмөлү менен болуш керек, сөзсүз түрдө. Өз алдынча дарыланганга болбойт. Эми дарылануу боюнча бул жерде биринчиден температураны түшүрөбүз. Температураны бая айтып кеткендей ибуфен менен мен өзүм ибуфен назначать еттим, жакшы эме жыйынтыктарды алып атам. Анан экинчиден бул жерде эме микротромбтор пайда болуп атпайбы, эменин өпкөнүн майда тамырларында. Ошону эритүү үчүн антикоагулянттар назначаться этилет. Антикоагулянттар булар дагы эле врачтын эме только врач гана жаза алат, назначение кыла алат да, себеби возрастка караш керек, коагулограмма деп коебуз, анализдерине караш керек, кошумча ооруларына, жанагы сопутствующие заболевания дейбиз го. Анан весине, ушул сыяктуу көп факторлордун баардыгын учитывать этип, дагы мындай бул дарылардан дагы осложнение болушу мүмкүн, ошолорду күтсө болобу, жокпу, ошолорго карап, мисалы антикоагулянттар кровотечение вызывать этет. Ал үчүн дагы өзүнүн противопоказаниялары бар. Ошолордун баардыгын исключать этип туруп, анан врач назначение кыла алат. Бул экинчи группа препараттар болду. Үчүнчү группа бул антиагреганттар. Антиагреганттардан мен ацетилсалициловая кислота назначать этебиз, бирок эми ацетилсалициловый бул аспирин да, анын оболочкасы жок. Анан көп убакыт ичиш керек. 2 жолу, 3 жолу ичкенден кийин уже ашказан ооруйт, дагы оорулар ичпей коет. Ошон үчүн мен көбүнчө тромбопол назначать этемин. Тромбопол дагы эле салмагына жараша, кошумча ооруларына жараша 75 же 150 миллиграмм.
кабыл алынат да. Бир күндө бир жолу тамактан кийин. Анан үчүнчүдөн бул антибиотиктер. Дагы эле антибиотиктерди эч качан өз алдынча принимать эткенге болбойт. Бул бир эле азыркы коронавирусный пневмонияда эмес, мен айтат элем, негизинен эч бир адам бесконтрольно антибиотик колдонбош керек. Себеби бул бир эле зыян эмес, просто биз келечегибиз жөнүндө да ойлонушубуз керек да. Антибиотиктерди башаламан колдонуудан биз өзүбүздүн келечегибизди мындай бир эмеге коюп атабыз да, коркунучка деп коеюнчу. Себеби азыр мына коронавируска противовирусный препарат таппай жаткан сыяктуу эле эртең дагы бир бактерия чыкса, аны эмне менен дарылаштырбай калабыз? Элементарно. Эле өз алдынча дарыланып, могу биринчи, экинчи поколение антибиотиктен эмес, сразу үчүнчү, төртүнчүдөн баштап дарыланып аткандар болуп атат. Анан уже тяжелая форма уже мүмкүнчүлүктөрү уже тарып калып атат да. Ошон үчүн антибиотиктерди дагы бир гана врач подбирать этип бере алат. И ушул нерсенин баардыгы оорулуунун биринчиден формасына, экинчиден тяжесть деп коебуз, канчалык оордукта экенине жараша, возрастка, сопутствующий ооруларына жараша баардыгын врач гана подбирать этип бере алат да. Анан эң башкы нерсе пневмонияны дарылоодо бул дем алуу көнүгүүлөрү, дыхательная гимнастика. Оору башталгандан баштап эле жеңил форма болобу, оор форма болобу, адам дем алыш керек. Өпкөнү дайыма иштетиш керек. Өпкөнүн өзүн да иштетиш керек, и булчуңдарды да иштетиш керек да. Мен азыр өзүмүн пациенттериме мындай наглядный пример деп коеюнчу, мындай көргөзмө катары пульсоксиметрди кийгиземин. Анан мисалга 91-92 болуп атат да, бирок при этом жалпы состояниясы жеңил, мындай госпитализацияга көп деле муктаж эмес да. Анан монтип коюп туруп караганыбызда мисалы 93 болсун, анан 3 жолу дем алат, и уже 95-96га көтөрүлөт сатурациясы. Мына азыр 98 болуп атат. Анан ошону көргөндөн кийин оорулуулар уже ишене баштайт да. Анан бул жерде эме болуп атпайбы? Дары дармек менен, могу кислород менен же эме ИВЛ менен адамдын өмүрүн сактап калса болот негизичи. Бирок биринчи эмеде орунда дагы эле адамдын өзүнүн ооруга болгон мамилеси турат да. Канчалык мындай серьезно деп коеюнчу, кабыл алып, башынан жана айтылгандай биринчи профилактиканы жасап, экинчиден көбүрөөк жидкость ичип, үчүнчүдөн дыхательный упражненияларды жасап эме кылган оорулар бат эле жакшы болуп кетип атат. Даже 88 сатурация менен келип, бирок ошол упражненияны үйрөтүп койгондон кийин 3 күндөн кийин келет, уже сатурациясы 95ден түшпөй калат да. Если даже пневмония болсо деле. А жалкоолор күндөн күнгө начарлай берет. Поэтому мен жалкоо болбогула дейт элем да. Бул ооруда наоборот активный болуш керек, жата бербеш керек. Бардыгына эме азыр походу айтып кетейин анда эме. Особенно аркага жатканга болбойт. Эми адам чарчайт, температура болгондо алсырайт, жаны жер тартат. Ошондо хотя бы көмкөрөңөрдөн жастыкты монтип кучактап алып жаткыла деймин да. Анан ушунчалык эле эме кылбасаңар, анда отургула деймин. Анын бардыгын мен могу сатурацияны өлчөп, улам ушул эмеге далил менен аларга түшүндүрүп беремин да. Ошол дем алыш керек. Дем алуу көнүгүүлөрүн кийинчерээк көрсөтүп берермин, акыр жагында убакыт калса. Рахмат. Төртүнчү сурообуз. Пневмонияны аныкташ үчүн кандай изилдөөлөрдү жүргүзүш керек? Ну, пневмонияны аныктоо үчүн биринчиден кандай десем,
клиническое состояние деп коебуз, клинический осмотр. Врач оорулуунун акыбалына жараша дем алышына, өпкөзүн угуп, өңү башын, себеби пневмонияда сөзсүз могу адамдын түсү өзгөрөт да. Ошону карап, өпкөзүн угуп, температурасын өлчөп, сатурацияны өлчөп, биринчи эмени коет, предварительный диагноз дейинчи. Анан ага кошумча дагы анализдерди тапшырыш керек. И эме бардыгына десем, подтверждающий деп коебу, обследование, компьютердик томография. Азыркы учурда бардыгын эле томографияга баргыла же томографиясыз диагноз коюлбайт деп мен айтпаймын да. Себеби оорудун башынан бери алып барып аткан врач уже өзү түшүнөт да, кайсы жагына эме кетип атат, татаалдашып атабы же уже айыгуу жагына кетип атабы. Анан оорудун мындай динамикасына карап туруп эле уже билет да. Биринчи жолу кайрылган болсо деле все равно могу клинический осмотр менен, опрос менен, то есть бай айттым го, пневмония бир күн, 2 күндө болбойт. Жок дегенде 5-6 күн, бир жумага чейин убакыт өтүш керек. Ошолордун бардыгын учитывать этип, анан жалпы ушу состояниясын карап, анан коет диагнозду. Анан эң негизгиси ошол подтверждающий эме обследование бул компьютерная томография. Андан сырткары бул жерде айтып атабыз го, микротромбтор пайда болот тамырларда. Ошон үчүн сөзсүз коагулограмманы текшериш керек. Кандын жалпы анализин, общий анализ крови көрүш керек. Ал жерде тромбоциттерди, соени, лимфоцит, лейкоцит, ошо өзүнчө мындай бир өзгөрүүлөрдү берет да, ошолорго көңүл буруш керек. Андан сырткары дагы эгерде эме кошумча оорулар, эми сопутствующие заболевания деп коебуз го, мисалы кант диабети же гепатит же дагы башка оорулар болсо, ошого жараша врач дагы кошумча изилдөөлөрдү белгилейт да өзү. Ушундай анализдерди может тапшырыш керек. Компьютердик томография обязательно зарылбы? Эми бул мындай кымбат го негизи. Неоднозначный вопрос деп коет го, или неоднозначный ответ беремин депчи. Бир түрдүү эле зарыл же зарыл эмес деп айтканга болбойт да. Мисалы биз томографияны күтүп, оорудун акыбалын оорлошуп кеткенге чейин жеткизип коюшубуз мүмкүн да. Ошон үчүн бул жерде бая айтылгандай жалпы акыбалына карап, общий состояниясына карап, температуранын канча күндөн бери болуп атканы, сатурация, ушул эмелер менен эле биз уже пневмонияны коюп дарылай берсек болот да. Анан бул жерде өпкөнүн канчалык деңгээлде могу сезгенгенин сатурациянын деңгээли менен деле билсе болот да. Мен ошондой айтат элем. Анан томография эми просто далилдөө үчүн гана керек да. А пневмония болгон эме томография, пневмонияны клинически коюп деле анан томография ал сөзсүз көрсөтөт. И бул жерде мындай болуп атпайбы? Томографияда 30%тен жогору болсо, бул орточо оордуктагы 30%ке чейинки бул жеңил эме форма депчи. Бирок биз мисалы бүгүн томографияга түштүк, анын заключениясын 2 күндөн кийин алып атпайбызбы? Тартылып аткан кезде 30%ке чейин поражение болсо, заключенияны алган күнү может уже 50% болуп калгандыр. Ошон үчүн мен мындай врач катары аны мындай кошумча метод катары эле колдонот элем да. Бул жерде баары бир убакыт чоң роль ойнойт. Ошон үчүн убакытты кетирбешибиз керек. Мүмкүн болушунча могу осложнение, оорудун татаалдашып баратканы деп айтабыз. Биринчи эле белгилери билингенде уже биз леченияны башташыбыз керек да, уже дарылап башташыбыз керек. Өтүштүрүп бербестенчи.
Кийинки суроо. Кийинки суроо. Пневмония менен ооруган соң эмне эмне себептен өпкөнү өпкөнү калыбына келтирүү келтирүү боюнча боюнча чараларды жүргүзүү зарыл. Жакшы. Бул жерде мен айтат элем, пневмония диагноз коюлбаган учурда деле, жеңил формада ооруган учурда деле өпкөнү калыбына келтирүү боюнча чараларды уже башташ керек да. Себеби бизден эң эле корккон осложнение деп коеюнчу, осложнение кандай татаалдашуу болобу, пневмониядан кийин фиброз болот да. Фиброз деген бул өпкөнүн ткандары тарамышка айланат. Орусча айтканда фиброз — это замещение легочной ткани соединительной тканью. И ошого биз жеткизбешибиз керек да. А жеткизбөөнүн бирден бир эмеси бул эрте баштоо. Могу өпкөнү калыбына келтирүүнү или реабилитация деп коелу, реабилитацияны эрте башташыбыз керек. Ооруп атканда эле уже башташыбыз керек. Связь жакшы болбой калды. Жакшы угула элек. Угулуп атабы? Ошол анан кийин эми зарылдыгы ошол фиброз деп атпаймынбы? Фиброз ал уже кайра калыбына келбейт да, соединительная ткань тарамыш деп которулабы же кандай болот? Кыскасы өпкөдө мисалы альвеолалар болот, ал мондай исиркек эмелер болот дагы. Анан пневмония болуп аткан кезде ал жерде сезген воспаление жүрөт. Анан ал бара-бара воспаление кетет дагы, монтип слущиваться этип, анан легочная ткань соединительная тканьга алмашат да. То есть бул уже кеңейбейт, чоюлбайт, жана альвеолалар ушундай акыбалда болду, ушул боюнча калып калат. Анан соответственно канча жерди, өпкөнүн канча бөлүгүн ушул ткань ээлейт, ошончолук адамга мындай зыянын тийгизет деп айтамбы, же жашооуна мындай бир кыйынчылыкты туудурат десем деле болот да. Себеби бул уже хроническая дыхательная недостаточность. То есть өпкөнүн өнөкөт жетишсиздиги, дем алуунун өнөкөт жетишсиздиги. Бул биринчиден жашоонун сапатын төмөндөтөт десем болот. Снижает качество жизни дейбиз го. Мурункудай физический нагрузкаларды уже көтөрө албайт. Могу вирустан кийин дагы бизде грипп, ОРВИ деген бар, кайра пневмония болушу мүмкүн. Ошол кездерде мындай осложненияларга алып келет. Анан негизинен ошого жеткизбешке биз аракет кылышыбыз керек да, фиброз болбогонго. А фиброз болсо дагы мүмкүн болушунча анын деңгээлин дейинчи, площадьти азыраак болушуна биз өбөлгө түзүшүбүз керек да, жардам беришибиз керек. Ошол анан калыбына келтирүүнүн мааниси ушунда, мындай, чтоб качество жизни не снижалось, чтобы после пневмонии тоже человек мог жить качественной, достойной жизнью. Туура эле айттым ушундай, да, максаты ошол самый главный. Түшүнүктүү, рахмат. А вот үй шартындачы өпкөнү калыбына келтирүүнү эмне жасаш керек? Эми мындайда өпкөнү калыбына келтирүү боюнча тилекке каршы медикаменттер жок, бир дагы дары жок. Ушуну ичип койсо же сайдырып койсо фиброз болбойт экен деп айтканга болбойт. Анан мен бу жерде витамин D жөнүндө айтып кетет элем. Статьялар дөөлөрү. Бирок ал өзүнүн канчалык доказательная база дейбиз го, эмеси бар экенин так айта албайм. Бирок витамин D ошол фиброзду алдын алат деген дагы изилдөөлөр бар да. Витамин D бул аквадетрим. Вот аквадетримди чоң кишилер бир тамчыдан 4 жолу или
2000 эме международных единиц деп коебуз, күнүнө ошол 4 тамчыдан ичип турса, бул в какой-то степени фиброзду алдын алат да. Анан үй шартында эми ошол мындай дары дармек жок болгондугуна байланыштуу жалаң гана дем алуу гимнастикасы дейм. Эми өпкө үйдө жасай турган бул ошо физическое восстановление, ушул көнүгүүлөр болот. Бул көнүгүүлөр биринчиден дем алууга катышкан, могу дем алуу, дем чыгаруу, вдох, выдох дейбиз го, ошол процесске катышкан булчуңдарды машыктыруу да. Биринчиден. Аны көнүгүүлөрдү азыр көрсөтүп берейинби же акырында убакыт калса эме кылып берейин, бир аз мындай токтолуп кетейин. Анан бул көнүгүүлөр экинчиден ходьба, басуу. Басканда жаңы ооруп аткан кезде нагрузка бергенге болбойт. Бул комнатада басса болот, же бир комната менен экинчи комнатанын ортосунда. Анан уже могу 2 жумадан өткөндөн кийин карантиндагы бүтөт, изоляциядан чыгат, уже сыртта бульварга, могу көчөдө басса болот да. Бирок басканда бир аз батыраак темп менен, бир аз мындай нагрузка менен басыш керек да, мындай жөн эле эмес. Анан и при этом басып кетип атканда, вот мен скандинавская ходьбаны дагы туура деп эсептейм, и жанагы махи руками вдохто бир жакка, выдохто бир жакка кыймылдатып ушундай нагрузка менен дем алыш керек. Велосипед тепсе болот, үйдө велодорожкада, степперде заниматься этсе болот. Анан экинчи калыбына келтирүү боюнча экинчи нерсе реабилитация үчүн эң важный дагы нерсе бул уйку, сон. Полноценный сон дейбиз. Уйку толук болуш керек, организм эс алыш керек. Азыр көпчүлүгү эле ооруду жугузуп алгандан коркуп атат биринчиден. Экинчиден ооруп калганда уже осложнениядан коркушуп атат да. Анан бул деген стресс да. А стресс, наоборот, восстановленияны, калыбына келүүнү кечеңдетет да. Ошон үчүн мен азыр угуп аткан бардык жарандарга айтат элем, коркпогула деп. Паниканын кереги жок. Бардыгын мындай кандай десем, спокойно кабыл алып, фактор да. Ооба, ошону бардыгын мындай ойлонуп, эме кылып, врачтын көзөмөлү менен жасаса, бул бат эле, и причем жеңил өтүп кете турган оору десе деле болот да. Главный коркпош керек. Анан эгер ага болбой эле мындай тревога болуп атса, анда, конечно, могу успокоительный сбор, ушундай чөптөн жасалган мындай жеңил формадагы дарыларды колдонуш керек болот. Анан үчүнчү фактор могу восстановление боюнча это тамактануу. Полноценное питание болуш керек. Биринчиден углеводдорду азыраак, белокторду көбүрөөк кабыл алыш керек. Эми углеводду элдин баары билет. Таттуу нерселер, ак нан, ушул эмелер мындай жебегиле колдонбогула дебеймин, болгону бир аз азыраак. Анан белокту көбүрөөк колдонуу керек. Белок бул эт, бобовые, фасоль, горох, маш, ушундайларды көбүрөөк колдонгула деп айтат элем. Анан витаминдер. Витаминдер бирде биринчиден витамин С. Витамин С бул аскорбиновая кислота. Ооруп атканда биз назначение кылабыз. Ооруп атканда бул тамырларды бекемдөө үчүн биринчиден, экинчиден интоксикацияны снимать этишибиз керек. Бул боюнча эме врачтын назначениясы боюнча капельно же мындай эме деп коебуз. Перорально ичүү керек да. Анан мен азыр жаш балдарга цивикап назначать этемин, а чоң кишилерге көбүнчө капельно, потому что балдарга биз капельница кое албайбыз. И эме аларга вот аскорбиновая кислотаны
эме кылып, жаш балдарга болсо цевик аттуу эме ичкиле бергиле деп айтып атам да. Анан витамини группы Б. Бул жерде группа Б эми көп эмеде бар. Мисалы биздин жакшы напитоктор бар, жарма, максым, ошонун өзү эле витамини группы Б болот. Андан сырткары могу жашыл продукталар, шабель, мисалы зелендин бардык түрү, петрушка, сельдерей, то есть тамакка ошолорду көп колдонуш керек. Анан бул ушул тамактануу боюнча негизинен ушуларды айтат элем. Анан вакцинация эми могу калыбына келтирүү, анан эми кайра ооруп калбоо дагы эми ушул реабилитациянын бир эмесине кирет да, пунктуна. Анан эми вакцинацияны рекомендация кылып атат, бирок азыр өзүңөр билгендей вакцина еще ойлоп табыла элек. Анан табылганда ал жөнүндө бөлөк сүйлөшөбүз. Чоң рахмат. Анан дагы бир нерсе айта кетейин дегеним, могу жөтөл жөнүндө айтат элем да. Жөтөл пневмонияда дайыма эле боло бербейт. Бая айткандай 30-35% пневмония менен ооругандар такыр жөтөлбөшү деле мүмкүн да. Калгандары жөтөлөт, бирок жөтөл сразу кетпеши да мүмкүн да. Ошол жөнүндө айтайын дегеним. Эгер адам жөтөлүп атса, мен айыккан жокмун, менде дагы деле пневмония бар окшойт, или менде бар болуп атат, анан эртең кандай болот деп мындай кайра эле паника, коркунуч эмеге, тревогага келип атпайбы? Ошон үчүн айтат элем, жөтөл сразу кетпейт. Кээ бир учурда даже 2 айга чейин жөтөлүшү мүмкүн. Бирок при этом температура көтөрүлбөзө, адышка болбосо, жалпы абалы начар болбосо, жөтөлдүн өзүнүн дарыларын ичип эле жүрө берсе, мындай дарыланса деп коеюн, жакшы болот да, мындай убакыт өзү лечит. А бирок ага адышка кошулса, могу выраженная слабость деп коебуз го, эми алы куруп, же мындай күнүмдүк жасап аткан жумуштарды дагы жасай албай, кыйналып атса, анда сөзсүз врачка кайрылуу керек. Анан ошого бул жерде мындай бир аз көңүл буруп эме мамиле жасоо керек да. Анан ингаляциялар тууралуу айтат элем. Жөтөлгөндөр сразу эле ингаляция жасашып атат да. Анан ингаляцияны деле мындай эгер кургак жөтөл болсо, могу дем алуу жолдорун эми увлажнение, нымдаштыруу деп айтамбы, үчүн керек. Бирок тиги лазалбан же бир эме препараттар менен эмес, жөнөкөй эле минералдык суулар менен, мисалы боржом менен ингаляция жасаса болот да. Анан берки жөтөлдүн дарылары менен мен ойлойм пока кереги жок. Ал наоборот эмени слизистый, чел кабыктарды раздражение кылып жөтөлдү күчөтүшү мүмкүн да. Ошол анан жөтөл боюнча амброну эме көп убакытка чейин ичсе болот, 2 жумага чейин. Жаш балдарга 15 миллиграммдан, чоң кишилерге 30 миллиграммдан. Ошол 2 жумага чейин эме ичсе, уже жөтөл өзү эме болот да, бара-бара жок болуп кетет. Жерде бизде 15 минут калды. Упражненияларды көбү сурап атат. Упражнение боюнча анда азыр аракет кылып көрөйүн. 1-2 упражнение. Эң башкы упражнение бул ооруп аткан кезде да, отуруп, түз далыны мындай бош коюп туруп, мурун менен дем алабыз, терең дем алабыз, анан ооз аркылуу дем чыгарабыз. При этом оозду мындай трубочка кылып, жай 5-6 секундтун ичинде да, шашпастан. Анан кээ бирлер задержка менен деп рекомендация берип атат. Менин байкоом боюнча ооруп аткан кезде задержка менен жасаган туура эмес. Анан качан уже могу 2 жума өтүп, температура нормага түшүп, жалпы абалы жеңилдеп баштаганда задержка кылса болот. Эмне себептен? Себеби
дем алып туруп задержка кылганда жөтөл башталат. Адам жөтөлгөнүндө кислород кайра азая баштайт да. Ошон үчүн ооруп аткан кезде задержкасы жок эле, просто терең вдох и выдох медленный. Даже монтип эме көрсөтөм мен. Алты секундтун ичинде дем чыгарат. Экинчи упражнение ушинтип эле отуруп, колду аркага. Бул упражненияны жасаганда могу кабырга дагы кеңейип, өпкө кабырганын ичинде да. И өпкөнүн мындай экскурсиясына кандай десем, көбүрөөк территория ачылат да. И ушинтип эле экинчи жакка. Анан үчүнчү, эгер жанында ооруду карап аткан адам болсо, вибрационный массаж. Акырын эле, мисалы, могу өпкө болсо, монтип эле уруп коюш керек да. Анан эгер какырык бар болуп, жакшы чыкпай аткан болсо, эмени рекомендовать этет элем. Могу мисалы адамдын денеси болсо 45 градус башын ылдый коюп туруп, себеби өпкө как губка катары көңдөй орган да. Анан ылдыйдагы слизь, могу суюктук деп коеюнчу, ал кайсы жак ылдый болсо ошо жакка агат. То есть могу биздин кабырганын астында турбастан бул чыгышка биз жол түзүп беребиз да. И башын ушундай ылдый кылган кезде вот вибрационный массаж. Артынан, да? Аркасына, далыга, эми азыр муляж жок жанымда, но түшүнүктүү. Анан бул ооруп аткан кезде болду. Уже айыгып аткан кезде биз упражненияларды улам татаалдаштырабыз, убактысында созобуз. Жана ооруп аткан кезде айтпай кеттим, бул упражненияны тынбай жасай бергенге тоже болбойт, потому что глубокий вдох-выдох болгондо биздин мээге кислород жакшы жетпей калат дагы, баш тегеренип кетиши мүмкүн, дагы бир осложнениялар болот. Ошондо жарым саатта бир комплекс деп коеюн, вот 3 жолу просто вдох-выдох и 3 жолу могу с разведением руки. Жарым саатта бир жасаса болот. Уже айыгып атканда ар бир комплекске биз 3 минутадан уже убакыт берсек болот да. Анан улам убакыт өткөн сайын, мисалы, айыгып атканда биринчи жумада 3 минуттан 5 минутка чейин, экинчи жумада 10-15 минутка чейин, уже бир айдан кийин жарым саат 40 минутка чейин упражненияны жасап, организмде эмеге нагрузка берсек болот да. Ошон үчүн бул жерде могу убакыт дагы важно, потому что көп учурда биз калограмма тапшырбай, аны билбестен эменин тромбтор бар, жок же бир эмени билбейбиз дагы, анан резко как бы нагрузка бергенде дагы бир осложнение бар бизде, стенокардия или инфаркт или инсульт деген эмелер. Ошол осложненияларга алып келиши мүмкүн да. Ошон үчүн бардык нерсе постепенно, акырындан болуш керек да. Анан дагы эле мына кайталап кетем, врачтын көзөмөлү менен болгон жакшы да. Себеби биз клиническое выздоровление деп коем, мындай эме жалпы абалы жакшы болду деген менен мындай бир скрытый эмелер дагы болуп калышы мүмкүн да. Менин практикамда мына жакындан бери 2 эме болду. Ооруп сакайгандан кийин 2 жумадан кийин эме стенокардия болду, бирөөсү инфаркт болду. Анан бул деген өз алдынча дарыланышкан, каулограмманы көрбөгөн, антикоагулянттарды колдонбогон, жана антиагрегант тромбополду айтып атпаймынбы? Тромбополду мен негизи 2 айга чейин назначать этип атамын. Мындай башка кошумча оорулары жокторгочу. Анан эгерде давлениясы болсо, аларга эми дайыма ичишет, анан дагы бир мындай кандай десем, оорураак бир состояние болсо, бул убакытты эме тромбополду көбүрөөккө чейин ичкенди сунуштап атам да. Анан ошого сөзсүз даже ооруп айыгып атканда деле каулограмманы көрүш керек.
Мисалы мына буквально кече эме пациент болду, сатурациясы 95-96, а каулограммада фибриноген дагы повышенный, тромбоциты 600-дөн ашып кетиптир. Соеде соя 62 болду. Вот получается, бул жерде мен антикоагулянттарды, антиагреганттарды более узагыраак убакытка беришим керек. Себеби ал киши мен жүрөк тараптан же могу как бы инсульт катары осложненияны күтүшү мүмкүн да. Ошон үчүн дагы эле айтам, пневмония болгондорду 12 айга чейин врач көзөмөлдөш керек. Эме диспансерный учет деп коебуз, ошо диспансер жасаш керек дагы. Отуруп мындай акыбалына жараша эмелерди какие-то мындай эмелер жүргүзүп туруш керек да. Чоң рахмат. Иммунитетти вот чындаш үчүн кандай жумуштарды бересиз? Иммунитет, баары эле билет го. Биринчиден, конечно, сергек жашоо, здоровый образ жизни. Мисалы, чылым чеккендердин пневмониянын астында шанстары азыраак, чем чылым чекпегендерге караганда. Спорт менен машыккандардын мындай эмеси дагы эле шансы көбүрөөк да, мындай жеңил формада өтүшүнө же батыраак айыгып кетишине. Аларды ошо иммунитетти чыңдоо боюнча туура тамактаныш керек, полноценный сон жана айтылгандай, анан физический эмелерди, упражненияларды жасап, хотя бы эртең менен гимнастика ойнош керек. Анан эртең мененки гимнастиканын дагы бир жакшы жери, гимнастика ойногон адамдын настроениясы сразу көтөрүлөт. Кече күнү чарчап уктаган болсо деле, эртең менен зорго төшөктөн турса деле, упражнение жасагандан кийин уже мындай жашоого башкача көз караш менен карап калат да. Эменин баары мондай в зеленом цвете болуп, ааламдын баардыгы. Ошон үчүн оорубаган адамдарга деле мен каждый день хотя бы бир 5 упражненияны бир 5 мүнөттүн ичинде, может 3 мүнөттүн ичинде жасагыла деп айтат элем. Ошол анан эме мындай да, өсүмдүккө деле суу куйсаң өсөт. Адамдыкы кан тамырлар. Кан тамырлардан кан жүрүш үчүн ал жерде кыймыл болуш керек. Кыймыл болбогон жерде питание жок. И соответственно уже жашоодун качествосы дейинби же кандай иши кылса мындай төмөндөй берет да. Түшүнүктүү айткан болуш керек. Түшүнүктүү, ооба. Ажереге чоң рахмат. У нас большая благодарность медикам, особенно в период, когда вы работали, рискуя своим здоровьем. Чоң рахмат. Все подписчики тоже благодарят. Сонун эфир болду, позитивдүү. Бир эле Кыргызстан эмес, дүйнө жүзүнүн элине ден соолук каалайм, өмүр каалайм. Анан буйруса баарыбыз бирдикте бул ооруну жеңебиз. Мен ага ишенем. Анан буйруса мынакей башында биз дагы бир аз билбестик кылып, может көп жоготууларга кабылдык болуш керек. Азыр буйруса жакшы мынакей медицина, азыр ишенимдүү медицина Кыргызстандан болот, баардыгы обучение болуп атат. Биздин окутуучуларыбыз аябай чоң жардам берип атат. Андан сырткары мынакей коңшулаш мамлекеттерден дагы жакшы жардамдар келип атат. Ошон үчүн элге айтат элем, коркпогула, биз жеңебиз. Анан буйруса бул коронавирустан кийин деле Кыргызстандын келечеги кенен. Буйруса ошол келечекке баарыбыз чогуу барабыз. Чоң рахмат Ажереже. Сизге дагы ден соолук. Рахмат. Чоң рахмат. Рахмат.